2006 жылдан бери өлкөдө зомбулуктун айынан 100гө чукул бала көз жумган. Өткөн жылы 1000ге чукул кылмыш катталса, анын 140-ы сексуалдык зомбулук менен коштолгон. Мындай үрөй учурган фактылардын күн алыс кайталанып жатканы адистерди ойго салууда. Кечээ жакында эле Актала районунда 8 жаштагы секелек кызды бир тууган байкеси 1 жылдан бери зордуктап жүргөнү белгилүү болду. Кылмышка шектүү кармалганы менен жаш кыздын талкаланган тагдыры калыбына келбейт. Ал эми тиешелүү аткаминерлер окуя болуп өткөндөн кийин гана аракетке келип жатканы коомчулукту нааразы кылууда. Тилекке каршы аткаруу тартиби жоктугунан балдарды коргоо системасы аксап жатат. Айтылып жаткан 1000ге чукул факт бул айсбергдин чети гана. Кылмыштын бетин ачуу системасы жоктугунан чыныгы картинаны көрө албай жатабыз. Зомбулукка кабылган балдар тийиштүү жардам ала албай жашат. Оор абалда жашаган үй бүлөнү таап алдын алуучу чаралар көрүлгөндө айтылып жаткан 1000ге чукул бала кор болбойт эле. Мындай мыйзам 2012 жылы өнүктүрүү стратегиясынын алкагында кабыл алынууга тийиш эле. 2015 жыл болду. Али күнчө кабыл алына элек. 2 жашар баланын мыкаачылык менен кордолгону коомчулукка маалым болгондон бери жарандык активисттер өкмөт болсо жергиликтүү кызматкерлерди күнөөлөп келишкен. Бүгүн министрлер чогулуп, терс көрүнүштүн алдын алуу боюнча иштеп чыккан программасын сунуштады. Анда маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектиги жазылган. Ошондой эле жакыр жашаган же кемчилиги бар үй бүлөдө өсүп жаткан балдарды каттоого алып, көзөмөлдөп туруу зарылдыгы айтылат. Чындыгында мындай милдеттер буга чейин эле жазылып, бирок иш жүзүндө аткарылбай келатканы айтылды. В 2012 году принятый закон. 2012 жылы балдар тууралуу кодекс жазылган. Анда ким эмне менен алектениши керектиги, кандай иш-чаралар өткөрүлүшү керектиги так жазылган. Бул мыйзамда балдарды коргоо боюнча координациялык роль социалдык өнүктүрүү министрлигине жүктөлөрү айтылган. Бирок биз аталган мекеменин ишинин жыйынтыгын көрбөй жатабыз. Ошондой эле билим берүү, саламаттыкты сактоо министрликтери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз милдеттерин так аткарбай жатышат. Жыйында зомбулукка кабылгандардын көбү мигранттардын балдары экендиги айтылды. Бүгүнкү күндө кайсы үй бүлө кандай шартта жашап жатканы боюнча эч кимдин иши жок. Мунун себеби министрликтер ортосунда өз ара кызматташуунун жоктугунда дешет эксперттер. Проблема наша вся в том. Бизде мекемелер аралык өз ара кызматташуунун жоктугу көйгөй жаратууда. Бир министрликтин планы башка болсо, экинчи министрликтики таптакыр башка болот. Ар бир мекеменин өз ыкмасы бар. Көпчүлүк учурда алар бири-бирине карама-каршы келип жатат. Жыйынтыгында балдарды коргоонун бирдиктүү системасы жок. Ошондуктан мамлекеттик мекемелердин планын бириктирип, оптималдаштыруу керек. Өкмөт мүчөлөрү айтылган сын пикирлерди моюнга алууга аргасыз болушту. Бирок жарандык активисттер бул айтылгандар сөз жүзүндө калат деген кооптонуусун жашырган жок. Министрлер буга чейин айтылып келген өлүм жазасын мыйзамдаштыруу сунушун колдоорун билдирди. Ал эми премьер-министр иш-чараны жыйынтыктап жатып, балдарга муштум көтөрүп, зомбулукка баргандардын сүрөтүн борбордук аянтка илип коюу сунушун киргизди. Мээрим Ташыбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.